Биз бүгүн көрсөтүп аткан бул Ширин Гиляс багы 2021-22 жылдары отургузулган көчөттөр. Учурда 5-жашын толуктаган бир дарактар. Катар аралыгы 5 метр, ал эми катардагы эки көчөттүн ортосу дагы 5 метр. Демек схема посадка 5 метрге 5 метр. Бул жерде негизинен лидер формасы, орусча айтканда веретено деген форма берилген. Мына ортодогу түз кетип аткан лидер негизги бутагыбыз болуп саналат. Ал эми каптал бутактары негизги скелетин түзгөн. Бул каптал биринчи ярус же болбосо биринчи дарактын этажы деп түшүнсөк болот да. Бул жерден экинчи ярусу, экинчи этажы кетип атат. Бул ортодогу кыска бүчүрлөр мөмө берүүчү, бизге мөмө берүүчү бутактар болуп саналат. Эми бул жакынырактан тарта турган болсок, гилястын бүчүрлөрү эки түрдүү болот. Башка дарактар сымал. Мисалы моуну жакыныраак фокустан көрсөтүп бере турган болсок, бул жерде капталдагы чоң болгон бүчүрлөрдөн гүл чыгып мөмө берсе, ортодогу ичке болгон шиш болгон бүчүрдөн жалбырак чыгат дагы. Ал бул мөмөлөрдү фотосинтез аркылуу азыктандырып, мөмөнүн ширин жана чоң болуусуна жардам берет. Бул май букети деп коет. Май букети черешняда, гиляста 2 жылдык бутактардан пайда болот. Кээ бир гана сорттордо 1 жылдык бутактардын моундай ылдыйкы катмарларында пайда болушу мүмкүн. Бирок көбүнчө 2 же андан жашы улгайган бутактарда көрө аласыздар. Бул бир дана бүчүр чоң болгондугуна байланыштуу, бир дана бүчүрдөн 2ден 4, кээде 5ке чейин гүл чыгара алат. Ошол себептүү бул бир бүчүрдө көп санда гүл пайда болгондугуна байланыштуу бул бүчүрдүн көлөмү чоңураак салыштырмалуу. Бул гиляс бактарында эмне үчүн мондай түстүү болгон бакалашкаларда суулар илинип турат? Бунун негизги себеби, жакыныраактан тартып көрсөтө турган болсок, бул жерде биздин кээ бир бутактар аябагандай градусу тар болгондугуна байланыштуу дарактын бутагы асманды көздөй тик өсүп жатат. Ошого байланыштуу тамырдан келген азык зат ал бутак менен күчтүү напордун жардамы менен сорулуп алып, ал дагы күчтүү өсүүгө, көп жалбырак жана сабак пайда болууга жөндөмдүү. Ал эми дарактар белгилүү чоңдукка жеткенден кийин биз аны мөмөгө айландырышыбыз керек. Мөмө берүүчү бүчүрлөрдү пайда кылууга кадамдар ташташыбыз керек. Ал үчүн колдонулчу эң эффективдүү ыкмалардын бири бул ийүү бүгүү. Башкача айтканда, градусу тар болгон, тике кеткен бутактарды жерге каратып ийебиз. Бул градусубуздун идеалдуу аралыгы 45ден 60 градуска чейин болуш керек бул жер. Элестетиңиздер, бул түз болсо, бул жер дагы түз боло турган болсо 90 градус болот. Бул божомолду ошол 40-45 градусту түзөт. Бул бутак и так идеалдуу. Ал эми кээ бир бутактар, могул жанында эле турган бутак, градусу аябай тар да. Буну ийүүнүн натыйжасында биз бул бутактарды эртерээк мөмө бүчүрүн пайда кылып, мөмө пайда болгондон кийин ал салмак өзү дагы бутакты ийүүгө жардам берет жана бул бутак көп өспөйт, көбүрөөк бизге мөмө берет да. Негизги пайдасы ушул. Дал адамды тарбиялагандай, баланы тарбиялагандай, биз дагы дарактарды кичинекейинен ийип бүгүү жолу менен, туура эмес бутагын кесип, туура бутактарды ийип бүгүү жолдору менен биз алардын бүчүрлөрүн мөмө бере турган генеративдик бүчүрлөргө айландырууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эми бул жерде ишкер байкебиз, Алиаскар деген ишкер байкебиздин бакчасы бул. Бул жерде кээ бир каталар бар. Мисалы, бул бутак жаанын огундай болуп туруп, могул жерден көрсөк болот, жаанын огундай болуп туруп, өйдө чыгып кайрадан ийилип атат. Бул ката. Эмне үчүн? Эгер биз бутакты уч жагынан ийсек, дал ушундай бир жаанын формасындай бир форма чыгат дагы. Натыйжада бул жерде уктап жаткан бүчүрлөр атып чыгып тике өскөн, орусча айтканда волчок деп коебуз биз аны, мөмө бербей турган, дарактын ички катмарына күндүн жарыгын тосуучу жана шамалдын айлануусун тосуучу бутактар пайда болот. Буну биз багбанчылыкта каалабайбыз. Ошол себептен эң туурасы бул бутакты градусу 45 градустан 60 градуска чейин боло тургандай кылып туруп байлаганга аракет кылышыбыз керек. Бул бир гана бакалашкага суу менен эмес, балким кичинекей мезгилинде бутактарды 20 сантиметр өскөндө тиш чукугуч, зубочистка, орусча айтканда, зубочистка менен деле кыстарууга мүмкүнчүлүк бар. Айталы, могул бутакты
Элестетиңиздер, бул бутак өсүп атканда, капталдан чыккан бутак градусу тар болуп калса, зубочистканы сайып, учун саюу менен бунун градусун ачууга болот. Бул градус ачылган бойдон өсөт, ошол бойдон катат да. Бул эң башталгычта жасалуучу жөнөкөй ыкма. Азыр дарак жоонуп кеткенден кийин бул ыкма жардам бербейт. Бутактардын градусун кеңейтүүнүн бир канча ыкмасы бар. Алардын дагы бир жолу зубочистканы айтып өттүк жогоруда. Эми болсо пришивка деп коебуз. Кир жуугандан кийин аны кыстарып коюучу пластик жабдыктарыбыз бар. Ал пришивканын жардамы менен дагы бул жерге пришивканы кыстарып койсок болот. Аны мен жаз мезгили келсе, буюрса практикалык мааниде көрсөтүп берүүгө аракет кылам. Бул жерде азыр үстүртөн теориялык бир маалымат кете берсин. Пришивканы кыстарууга дагы бул жактан бутак кененирээк градуста өсүп калат. Демек, биз дарагыбыздан мол түшүм алуу үчүн биринчиден көчөттү отургузган жылдан баштап туура форма берип, градустарын кенен болгон, ар тарапка өскөн жакшы бутактарды пайда кылышыбыз керек. Аны менен кошо керексиз ортодо күндүн жарыгын тосуучу бутактарды алып салып, бүчүрлөргө, жалбырактарга күндүн жарыгын, нурун тийүүсүн камсыздап беришибиз керек да. Муну ошондо фотосинтез жакшы иштейт, завод жакшы иштейт. Натыйжада заводдон өндүрүлгөн органикалык заттар ушул бүчүрлөрдө чогулуп, бул бүчүрлөрдүн көпчүлүгү бизге мөмө берүүчү гүлдөрдү пайда кылат. Алар чаңдашса, мөмө пайда болот. Мөмөнү сатсак, дыйкандар, ишкерлер киреше табат. Бакалашкада сууну илүүдөн башка дагы бир канча ыкмалар бар. Жогоруда зубочистканы, тиш чукуучту жана пришивканы айттык, кирилгичти. Алар жаш мезгилде жасалчу, азыр уже кеч калдык да. Эми кеч калганда кайсы ыкмаларды да жасасак болот? Буга альтернативный вариант катары жип менен жерге катырса болот бул бутакты. Же болбосо үстүңкү бутакты астыңкы бутакка байлап, могул үстүңкү бутакты ийсе да болот. Бир аз татаалыраак жумуштар, бирок кылса болот. Анан бунун ордуна одноразовый бир жолу колдонулуучу стакандарды сатып алып, арзан бага 1 сомдон аларга цемент куюп, чака же челек формасында илгичтерди жасап, илгендер да жок эмес. Кыргызстанда багбандардын арасында көрүп жүрөбүз. Мен жада калса Ошо областынын Арабан районунда келатып, жолдун жээгинде бир адамдан көрдүм. Таштарды кадимкидей жипке байлаган, ташты илип чыккан да. Ал илгени деле эч кандай ийип жардам берген эмес. Иште жасаган, бирок результат жок деп түшүнсөк болот. Ташка караганда бул оңой жана көп жолу колдонууга боло турган эффективдүү бир ыкма. Андан башка бул бакалашкадан дагы бир ыкмасы бар. Пакет, кадимки эле одноразовый колдонулуучу пакеттерге топурактарды салып, же салмак берүүчү таш болушу мүмкүн, топурак болушу мүмкүн, салып туруп бутакка илсек болобу? Болот. Бирок анын 1-2 зыяндары бар. Эмне кандай зыян болушу мүмкүн? Бул жерде биздин зымыбыз белгилүү эле катмарда, кыска эле аралыкта байлангандыгы үчүн көп зыян бербейт бутакка жана бүчүргө. Ал эми пленканы орогондо, ал жок эле дегенде бир 5-10 сантиметрдей жерди пленка менен каптайт. Пленка билесиздер, абаны жана сууну өткөрбөй турган бир зат, полиэтилен. Натыйжада бул жерде буулануу, козгарын илдеттер пайда болот. Жөнөкөй тил менен айтканда, грибковый болезньдер пайда болушу мүмкүн. Ал жердеги бүчүрлөрдүн тешикчелери аркылуу, дарактын кислемасы аркылуу бүт денесине да тарашы мүмкүн. Андай коркунуч дагы жок эмес. Анын үстүнө пленка жыртылып, территорияны, поляны булгап, ар кандай жаман көрүнүшкө да алып келиши мүмкүн. Ал эми бакалашка эч убакта, суусу бар бакалашка шамалга учуп, кошуна поляларга зыянын тийгизбейт да. Жогоруда айткандай, бул даракты тарбиялап бүткөндөн кийин сиз бул бакалашканы ыргытып салбай, жаңы бак куруп атсаңыз, жаңы жаш көчөттөрүңүз болсо, аларга кайра көп жолу колдонсоңуз болот. Баасы арзан жана эффективдүү бир ыкма да. Болгону туура жасаш керекпиз. Бул черешня гиляс дарагыбызда биринчи ярустан, анан экинчи ярус же экинчи кабаты үйдүн, дарактын экинчи негизги бутактары. Бул жерде көрүп атасыздар, өзү табигый жол менен пайда болгон бутактар, градус аябай кенен, сонун болуп өсөт да. Булар бат эле мөмө бүчүрүн пайда кылып, тез эле мөмө берет бизге. Башкаруу да оңой. Буларды ийген жокпуз, байкасаңыздар, могул жерде турат. Булар могул деле даже ошондой градус аябай татаал эмес. Буну ийбей деле койсо болмок. Ал эми могул кесилген жерден ылдыйда чыккан тар градуста лидерге конкурент болгон бир бутак, 1-2 дана дайыма болот. Булар кесилген жерден лидердин алдынан чыгат. Буну обязательно ийиш керек, эгерде бул жакта бутак жок болсо.
азыркы могул ситуацияда бул тарапта бутак бар, демек буну түбүнөн дагы алып койсок боло берет. Буну ийип кыйналыштын кереги жок. Кесип салып, буталгандан кийин анан ийип бүгү иштери жасалганы дагы туурараак болот. Биз бул жерде азыр бутап бүтүп калдык. Ошол эле учурда жалпысынан 80-90% туура эле бутактарга илинген. Чоң каталарынан жогоруда айттым, жаа формасындай учуна ийип койгондо, илип койгондо салмактуу, жаа формасындай мондай болуп чыгат. Бул жактан балчоктор пайда болот, жаман бутактар. Ошол негизги каталары. Анан кээ бир керексиз бутактарга дагы асылып калган. Андан башка катасы жок, аябагандай чоң мээнет болуптур. Бул бакча 2021 жылдары отургузулуп, өзүңүздөр билгендей 2023 жылдары Кыргызстандын түндүк аймагында көпчүлүк жерде үшүп жүргөн, -30 градустай сууктар болгондугунда 4-5 жашар дарактар дагы белгилүү бир линияда үшү куруп куурады. Айталы, Бишкекте Газпромдун 100 гектар, Алыбек мырзалардын 100 гектар багынын кээ бир бөлүктөрү куурады, мисалы 20 гектар жаш бактары куурады. Ошол сыңары Кант тараптагы бактар да куурады. Бул жерде дагы ошол жолу кээ бир бутактар 60%га жакын бутактар куураган. Куураганда дарак стресске кирген, анын натыйжасында моундай комет же желимдер пайда болгон. Орусча комет деп коет муну. Бул желим оору же зыянкечтен эмес. Бул желимдин негизги себеби дарак стресске киргенде. Адам кандай стресске киргенде бир өзүн башкача тутуп, башкача бир болсо, дарак дагы ушуга окшогон сигналдарды берип, адамдарга бир белги берип баштайт. Бул же тамыры оор болуп, суу көп болуп кыйналганда, аба жетпей калганда, же дарактын жоон бутактарын көп кескилеп салганда, же кээ бир курт зыянкечтер ичине кирип алып туруп, ичин кемирип жеген учурда, же тамырларын курттар жеген учурда дарак өзгөчө катуу данектүүлөр, өрүк, бадам, гиляс сымалдуу мөмөлөр ушундай комет же желимдерди көп пайда кылат. Шамалдын дарактын формасына же болбосо бутактардын ар тарапта өсүүсүнө тийгизген терс таасирлердин бир көрүнүшү бул жерде көрүп жатасыздар. Бул жерде дагы түштүк тараптан келген катуу шамал көчөттүн жаш мезгилинде пайда болуп өсө албай калган бутактардын бир көрүнүшүн көрүп атабыз. Ал эми шамалдан корголгон тарабында бутактар аябагандай жакшы өскөн. Бул биринчиден көрүнүш жагынан кооз эмес, бир жагымсызыраак көрүнүш пайда кылса, экинчи жагынан дарактын балансын жок кылат. Адам деле эки буту менен, машина деле эки кылдыреги баллону менен жүргөндөй баланс болуш керек. Спорттун бүт түрүндө баланс жоголгондо адам оңой жыгылгандай эле, дарактын дагы бир тарабында салмак көп болсо, бутак көп болсо, башка жагында аз болсо баланс жоголот. Натыйжада бул жактагы мөмөлөр, жалбырактар салмагы менен бул бутактардын сынуусуна алып келиши мүмкүн. Дарактын ийилип калышына, кыйшайып калышына алып келиши мүмкүн. Бул да өз кезегинде түрдүү бутоо, дарылоо сымал агротехникалык иштерди жасалуусуна терс таасирин тийгизет да. Кыргыз элибизде кээ бир сөздөрдү угуп калабыз. Мисалы, дарактар мөмө бербей жатса, аны балта менен же ара менен чаап, кесип, коркутуп койсо, мен сени кесем десе, ал мөмө берип калды деп айтып калышат адамдар. Анын илимде орду кандай? Илимде албетте бул дарак биздин сөзүбүзгө түшүнүп, бул мени кесеткен деп корккон үчүн мөмө бербейт. Ал эми биз чаап койсок, стресс жаратсак, ал бутактарын кескен болсок, даракта бир сигнал кетет. Автоматтык түрдө мен кесилип баштаптырмын, мен өлүп калышым мүмкүн. Тез арада өзүмдүн муунуму, балдарымды калтырып калайын дейт дагы мөмө бүчүрүн пайда кылат. Же болбосо бир жылдык өсүмдүктөрдө гүл пайда кылып, гүлдөп мөмө тийип алат. Мисалы, сиз өсүп аткан дарбызды же коонду, бадыраңды деле бутагы бир канча өскөндөн кийин гүлдөй элек мезгилинде бурап койсоңуз, ал тезирээк гүл пайда кыла алат. Дал ошондой мөмө дарактарын зым менен катуу бууп, же кээ бир жерлерин кескилеп, ийгилеп, бүккүлөсөк, бул тезирээк мөмө берүүгө шашат. Достор, бул жерде бул бутак сынып турат. Бул биздин ишкер байкебиздин ийип бүгүү ыкмасын туура эмес аткаргандыгынын негизинде болуп атат. Эмне себептен? Бул жерде биринчиден 3 дана бакалашка. Бул эко 1 литрден, бунусу 1,5, 4,5, 3,5 килограмм, 4 килограммдай салмак асылган. Жана уч жакка асылгандыгы үчүн бул көтөрө алган эмес. Кошумча бул жолдон техникалар өтүп, балким бир аз тийгенде бул сынып кеткен. Бул сын электери деле аябагандай оор. Булар же суусун азыраак куюш керек, же болбосо бир аз ылдыйрактан асып,
коюшубуз керек. Мисалы буларды чыгара турган болсок, бул 2-3 ай тургандан кийин катыйт могул жерлер, ошойдон калат. Булар итак эле азыр жеткиликтүү деңгээлде катыптыр. Бирок кээ бир учурда кээ бир жоон бутактар тик өскөндөрдү дагы бир канча убакыт кармашыбыз керек. Моундайлар бул ката ошибкалар, буларды мүмкүн болсо абайлашыбыз керек. Баягы бутакты сындырууга чейин алып барат, өзүңүздөр көргөндөй. Бирок могу көрүп атканыңардай бутактар уже ийилип бүгүлүп күндүн жарыгы жакшы тие турган жана шамал жакшы циркуляция болуп айлана ала турган абалга келди. Мындай катачылыктар менен дагы биз дагы көп нерсени үйрөнсөк болот. Бул бутактарыбыз дагы градусу кенен. Могулар тар мисалы. Булар тар. Буларды же ийишибиз керек салмак менен, же болбосо 3 бурчтук кесип ыкмасы менен жаңы бутак пайда кылсак да болот. Достор, биз бул жерде түбү вишня болгон, жапайы кычкыл гиляс болгонго Skina, Американын Skina деген сортун кыйыштырганбыз. Бул божомолду август айларында жасалды жана ошол эле жылы өсүп, 1-20 сантиметрдей өскөн. Эми кийинки жылы жакшы өсөт. Бул үчөөнө тең кыйыштырганбыз, үчөө тең көктөгөн. Көргөнүңүздөрдөй Skina сорту өзү менен өзү чаңдашат жана ал менен бирдей убакта гүлдөгөн бүт гиляс сортторун чаңдаштыра алат. Илимде аны универсалдуу донор деп коебуз. Өзү менен бирдей убакта гүлдөгөн бардык сортту чаңдаштыра алуучу сорттордун катарына кирет. Мындай сорттор дүйнө жүзүндө 30-дун тегерегинде кездешет. Айталы Sweetheart деген сорттагы Skina сорту жана башка бир канча сорттор бар.